28-ноябрь Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо күнү. Башка өлкөдө жүргөн кыргыз жарандары партиянын ичиндеги талапкерди шайлай алышат, бирок бир мандаттуу округтан чыккан талапкерлерге добуш бере албайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына алайык, чет өлкөдөн добуш бергендердин саны акыркы 5 жылдын ичинде 4 эсеге көбөйгөн. Бул жолку шайлоодо башка жакта жүргөн мекендештер кантип шайлайт? Жол-жобосун айтып берели. Биринчи кезекте тизме мамлекеттик порталындагы шайлоочулардын тизмесинен өзүңүздү тактаңыз. Шайлоочулардын ачык тизмеси жарандар арыз жазып кайрылган сайын жаңыланып турат. Каалаган учурда кирип карасаңыз болот. Эгер сиз буга чейин консулдук каттоодо турсаңыз, биометрикалык маалыматыңызды тапшырсаңыз, анда шайлоочулардын тизмесине автоматтык түрдө киресиз. Консулдук каттоонун эрежелери тууралуу толук маалыматты Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин сайтынан ала аласыз. Биометрикалык каттоодон өтпөй калгандарга Кыргызстандын чет өлкөлүк өкүлчүлүктөрүндө, мамлекеттин калкты тейлөө борборлорунда, ошондой эле шайлоо алдындагы мезгилде Кыргызстандын аэропортторунда, темир жол бекеттеринде биометрикалык каттоодон өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Быйыл шайлоо тилкелеринин саны дүйнөнүн 29 өлкөсүндө 58ге чейин көбөйөт. 10 шаарда шайлоо участкалары биринчи жолу ачылат. Алар Орусиядагы Казань, Краснодар, Самара, Томск жана Хабаровск шаарлары, Америкадагы Нью-Йорк жана Чикаго, Түркиядагы Анталия, Италиядагы Кальяри жана Венгриядагы Будапешт шаары. Шайлоо көрсөткүчүн добуш берүү жыйынтыгы сайтынан көрсөңүз болот. Ар бир адам эркин добуш бере алат. Ар бир добуш өлкө келечеги үчүн маанилүү.